Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Urmatlı cemaat, zeket berүүнүн жана садака берүүнүн адеби. Алла Таала кимге мал мүлк берсе, ошо мал мүлктөн кембагалдардын акысы, жетим жесир, муктаждардын акысын да коюп, ошого бере турган адебин жол жоболорун дагы баяндап кеткен. Эң биринчиден калыс ниет менен садака береткенбиз. Алланын ыраазычылыгы үчүн деп, бирөө айтсын, бирөө мактасын, бирөө билсин, кожо көрсүн, жок. Жараткан Аллах билсе, жараткан Алла разы болсо мага болду деп. Хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кыямат күнү эң биринчи чечим адам баласына каршы бактысыздыгына 3 түрлүү адам болот. Ошонун бирөөсү бай. Алла Таалага кең байлык берген. Андан сурайт экен, мен сага берген байлыкты кайда сарптадың десе, я Алла, сенин ыраазычылыгыңа сарптадым. Сенин ушу муктаж бенделериңе сарптадым дегенде жалган айтасың. Сен сарптаганда ва хува жавват, мына сен берешен деп айтсын эл. Жоомарт деп айтсын. Колу ачык деп айтсын деп сарптагансың. Соң айтылган, ошол атты наамды алгансың. Эми бүгүн сени дейт, ушундай чечим чыгат, жүзүн жерге карап туруп дозокко таштагыла дейт экен. Сүдүрөп алып барып дозокко таштайт экен. Бул деген туугандар бу дүйнөдө көп жардам берген. Көп кажет муктаждардын ишин бүтүргөн. Бирок ниети бузук болгондуктан, ниети өзүн даңкын чыгарыш, атын чыгарыш болгондуктан, мынакей жыйынтыгы эмне болду? Эң биринчи дозокко чечим чыгарылган адамдардын катарына кирип калды. Ошондуктан биз 1 сом беребизби же 1000 сом беребизби? Кандай гана кайрымдуулук кылбайлы, кандай гана садака же зекет бербейли, калыс Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн беришибиз керек экен. Бул биринчи адеби. Андан соң, эгерде мүмкүн болсо, жашыруун беришибиз керек. Жашыруун. Кээ-кээде гана бир маслихат, бир пайданын себебинен же бир кандай бир маселенин себебинен ачык бербесек, жала жапкандан, же болбосо адамдар зекет бербей калды, ошолорго кичине таргыйып болсун, кызыктыруу болсун деп, мынакей деп ачык берип, же болбосо ушул бербейт деген бир жала бар, мынакей зекетин берип атам, садака берип атам дегенде эле болбосо, жалпысынан алганда садаканы жашыруун берген жакшы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан, сабаатун, 7 түрлүү кишиге Алла субханаху ва таала юзиллухумуллаху фи зиллихи йаума ла зилла илля зиллу. Кыямат күнү өзүнүн көлөкөсүнөн Алла Таала жай берет. Ал күнү Алланын көлөкөсүнөн башка көлөкө болбойт. Ошо 7 түрлүү кишинин бирөөсү рожулун тасаддака би садакатин фа ахфаха хатта ла та'лам hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Bukhari şerifte gelet, ушундай киши ал садака берген, жашыруун берген. Сол оң колу менен бергенди сол колу билбейт. Оң кол менен берген садаканы сол колу билбей турган деңгээлде деген мааниси кандай? Мүмкүн болушунча өзүңүз билиңиз, Алла билсин, болду. Мына ошондой. Демек жашыруун садака берген, бул садака берүүнүн, зекет үшүр берүүнүн мына адебинен экен. Андан кийин зекет менен садака, үшүр, фитр садака, хадия, белек жана ушуга окшогондун кандай гана материалдык жардам болбосун, бунун маселелерин үйрөнүшүбүз керек экен. Анткени мисалы зекеттен кайсы убакта бериш керек, эмнеден бериш керек, канчалык бериш керек, садаканы кимге берсе болот, кимге болбойт, белекти кимге берсе болот, кимге болбойт. Bunun bardığın bilimini alış gerek. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. İlimni talap kılуу her bir musulmanga farz. Demek bul meseleni dağı biz үйрөнүшүбүз керек. Andan keyin zeket vacip bolgondan keyin жөндөн жөн кечиктирбешибиз керек.
да бир оборот кылып алайын, да бир нерсе кылып алайын дебей, зекет важип болдубу, эсебин чыгардыкпы, дароо кечиктирбей беришибиз керек. Бул дагы